Bizde колхоз совхоздордун баары жоюлуп, айыл өкмөт түзүлүп аткан кезде айыл өкмөттөрдүн баарын кооператив деп атап, мүлктөрдү сатканда мамлекетке карыз деп өкмөттүн мүлктөрүн сатып башташкан да. Бул аудиттер келип, мен кагаздарын карасам, прокуратурадан келишип, 1 айлык мөөнөттө сатып, анан өтпөй калган мүлктү кайра сот чечип, айыл өкмөттөр түзүлгөндөн кийин айыл өкмөткө өткөрүп берген да. Өзү мыйзамда 2005-жылы болгон окуя. Азыркы учурда дагы бир 2-3 ликвидатор жүрөт да, ошол эски документтердин негизинде турбаларды сатып атат, жерлерди сатып атат. Эмне десе, менчик, бул биздики өкмөттүн карызы деп, 2005-жылы бул бүткөн. Каяктагы бул? Эч ким көңүл бурбайт да, канча жака чейин чуркадык. Акыр аягында биздин кесип болбосо да изилдегенге туура келди. Бул акча каяка келген, кимге карызкор, каяктан чыккан, каяка төлөнүп атат мамлекетке. Анан отчетторун көтөрсөк, ал жерге сумма деле жазылган отчетко. Мисалы үчүн 1 миллионго сатылган, 1 миллион 200-300 миңи айлыкка кеткен расходко. Калганы мамлекетке төгүлдү деп койгон. Ал канчага каерге төгүлгөн? Квитанциясы барбы? Жок. Жок, ал акча каяка кеткени белгисиз да. Значит, жөн эле акчаны жеген легализация преступный деятельность болуп ошондой болуп атпайбы? Ошондой болуп атат. Бул боюнча мен жазылып Ташиевке кирдим, Камчек Ташиевке. Так, калп айтпасам, декабрь 28-inde болдум дейм приемында. Лично менин көзөмөлүмдө болот деп дайындап, кабыл алып арызымды жиберген. Андан бери 6 ай болду, аяктан деле эчтеке чечилген жок. Жок. Мындай анан билбейм, мен ар кандай шылтоо, ар кандай сөздөр айтылат да. Анан ошо мен акыркы келгенде 1 ай боло элек мен барып департаменттен сурандым, начальниктен ушу ликвидаторду гана жумуштан алып, башка коесуңарбы эгер мыйзамдуу болсо. Текшерип ушуну бир карап бергиле деп сурандым, келдим. Алар эми сөзүн берди, карайбыз деп. Бирок эч кандай жаңылыктар боло элек азыр. Скважина турбалар калды, азыр эл колдонуп атат. Ушундай майда силосный яма деп жерлерди саткан, аны токтоттук. Ошонун баарын жасап, элге кайрып. Кайра башка элдерге коммерческий целях сатылып атат ошондо, Жок, тигил ал ликвидатор аны алып, өкмөттөн алып, акчасын алып атат да, мисалы трансформаторду айыл өкмөткө келип атат. Бул меники, мен сатып алам муну. Сатам мен. Сен сатып албасаң элиңе. Мен башка бирөөгө сатып берем деп коркутуп атат да. Анан биз эми соттошуп аны калтырдык. Анан турбалар деле ошондой. Мына элдер колдонуп атат азыр. Этегинде келип, мына азыр менин үстүмөн ошол ликвидатор мынча арыз жазды, менин үстүмөн арыз жазды, мен ооруксан кылды, минти тигинти деп 1 миллион ущерб, моральный ущерб коюп атат мага. Сот коюп атат. Кээде кейип кетесиң да, ошону карап, элге жардам берем деп чуркап алып, анан өзүң башыңа чөт да ошо. Соттон чыкпай, мына улам сот, мына эми бүтөйүн деп калдырыш керек, бирок улам бирөөбүз бир арыз жазат, улам бирөөбүз арыз жазат. Анын себеби ошо өзүнүн иштеген шубат акча түшкөн булак жок болуп калды да. Жакпай калдым, чуркап отуруп, тиңисин алдым, мунусун алдым, уже мен жакпай калдым да.